Bazarda qarang, üstün yok. Hiç kim yok. Bir canzat kalmadı. Бишкек Нарын Торгат жолундагы үрөй учурган кырсык. Бишкек Нарын Уна жолунун 55-чакырымында жол эрежесин бузуп катуу ылдамдыкта келе жаткан Торгат кечи автобус менен Мерседес жүк ташуучу Уна сүзүшкөн. Катуу соккудан кийин алдаракка барып кадалып калган. Облустук жол кайгуу кызматы кырсык болгонго чейин аны токтотууга аракет кылганын, бирок ал инспекторлордун талабына баш ийбей Унаны башкарып кеткенин билдирди. Кырсыктын кесепетинен жүк ташуучу Унадагы бир жүргүнчү жана микроавтобустагы 2 жүргүнчү жабыркаган. Жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеого лайк басып, соңку кабар каналыбызга каттала кетиңиз, анткени бул сиздин каналыңыз. Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз, регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз, базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Бетиңер бет эмес, бетон экен деп жаран тоодогу таштандын абалын айтып видеого тарткан. Бетиңер бет эмес, бетон эмес. Уялбайсың ушундай. Социалдык тармактарда шаар тургуну Кыргызстандын Тоолу рельефиндеги 12 кмина эс алуучу жайынын аймагындагы таштандыларды жана бөт өлкөлөрдү көрсөтүп видео тарткан. Жаран Кыргызстанга Америкадан жана Европадан туристтер биздин тоолорубузга суктануу үчүн келишерин белгилеп, а биз болсо чочко сыяктуу өзүбүздүн таштандыларды таштап, табиятыбызды бузуп жатабыз деген оюн видео аркылуу айткан. Муну башка улуттагылар кылбайт, биздин кыргыздар эс алганы келгендер. Жети жок нерселер. Эс алсаңар да нормально эс ал. Мусуңар чогулта кетпесин, айбаңга окшобой. Биз азыр мына эс алып келдик элек, мусукту көрүп, зээнин кейт да, ким келди. Сонда жакшынакай жерде жакшынакай колдонуп эс алып кеткендин ордуна. 9 жаштан 12 жашка чейинки кыздар окуган мыйзамсыз иштеген диний лагерь аныкталды. УКМК тарабынан алынган ыкчам маалыматтар боюнча 2024-жылдын 19-июнда Мариям аталышындагы диний лагерь учеттук каттоосу жок ишмердигин жүргүзүп жаткандыгы аныкталды. Аталган лагерде 9 жаштан 18 жашка чейинки кыздар үчүн таджвид, намаз окуу, дуа окуу, ошондой эле балдарды диний жактан тарбиялоо сабактары жүргүзүлгөн. Текшерүү иш-чаранын жүрүшүндө аталган лагерь 1970-жылы туулган Баткен облусунун ЖМК аттуу жаранына таандык экени аныкталган. Комиссиянын текшерүүнүн жүрүшүндө өрт коопсуздугунун санитардык нормалардын, билим берүү программаларынын жол жобосу сакталбагандыгы, ошондой эле диний лагердин окутуучулары менен тарбиячыларынын педагогикалык жана диний билими жок экендиги аныкталды. Мындан улам аталган кемчиликтер жоюлганга чейин лагердин иши токтотулду. Учурда ыкчам иликтөө иш-чаралары уланууда.